Assalamu alaikum, урматтуу жалпы алайлык туугандар. Бүгүн Будалык айыл өкмөтүндө бүгүн атайын сонун фестиваль өтүү алдында турат. Биз азыр ошол жерге келдик. Сиздерге азыр бир нече сааттардан кийин ушул жерде фестивалда болгон бардык нерселерди сиздерге толук көргөзгөнгө аракет кылабыз. Андыктан биздин Алгач Болотбек Сыдык YouTube каналыбызга катталып, башкалар менен бөлүшкөнгө унутпаңыздар. Sözlerdi koşmayın. Asanın balası parasıyla olasın, takışnayla olacak ileri tartışmaysan bulat del aylana. Koşunca alıp dele. Cazı versin bulat olur. Tartı ölümünde biz de jönök öyle versin. Бүгүнкү фестивалда жалпы алай айыл өкмөтүндө караштуу жалпы өкмөттөрдүн аралыгында болуп жатат экен. Бүгүн бул жерде Памир алай айыл аймагы Талды суу айылынын тургундарынан көргөзмө өткөн. Азыр ушул көргөзмөдө эки кыргыз ушул Талды суулук жана Сарташтык айыл тургундарына караштуу экен. Азыр сиздерге толук тартып көрсөткөнгө аракет кылабыз. Азыр ушул жердеги апалар менен дагы сүйлөшүп пикир алышабыз. Апалар амансыздарбы? Байланыңыздар менен. Gelip bak. Gir. Yeri gir. Girmesin de. Ona gir. O tartı Gel buna bak. Video bu. Video. O cüyek men can tart düşme kapım. Ne kuymak atasına. Ay malade. Oy azamatlarım. Rahmat. Aytırım. Hatta bu olanızdan kalgan yürüyüşten kalgan kuymak, kımız kuymak menen jakşı ötön. Malade. Gel ısık kuymak. Isıkımız. Силгеттенеже боз үйүн куруп, боз үйдү тиккенде жалаң боолорду пайдаланган. Терме сокмо боолорду. Мунун баарын терме сокмо боолор дейт. Сокмо боолор 3 түргө бөлүнөт. Көбүнчө кара боо көбүрөөк согулат, анткени гүлү бетине чыгат дагы, арты жырма болот. Анан 3 түргө бөлүнгөн экинчи түрү кажары деп аталат. Кажары боо жалаң кыргыз үйдүн ичиндеги көрүнүктүү жерлерге жабык башчыларга тагылат. Ошолорго кийинет. Анан тышкары 200 боо бар. Ал 200 боо эң татаал боо. 200-дүнү жабык башыга эмес немеге. Баш чалгычтарга тагабыз. Ошо баш чалгычтардан анан үйдүн тышкы кооздогонуна тагылат. Кыргыз үйдү бардык, боз үйдүн бардыгы боо менен жип менен гана кармалат. Мык кадалбайт, башка эчтеке болбойт. Ошон үчүн биз дайыма ата-бабабыздан калган боону ушул убакка чейин терме сокмо боону пайдаланып келатабыз. Мен да азыр кара боону согуп отурам. Рахмат апа. Сандыкка салып. Мынакей ушул керемет туткучту ушул апабыз өндүрүптүр. Ошого өз колу менен жасаптыр. Айтыңыз. Мен ушул туткучтарды илгертен ата-бабалардан, энелерден калганда бул көбүнчө бешик тойдо, той аштарда анан кемпирлер ушул жогору жашта 70тен ашкандан кийин муну өрүмтүгүнө деп сандыгына салып, ушундай даңазалап өзүнүн чеберлигин даңазалаганда бул илгертен калган салт. Туткуч. Ал чачпак. Бул чачпакты апалар тагынган, жаш келиндер тагынган. Биздин апалар илгертен эле чачын экиге бөлүп өрүп чачпак тагынышкан. Чачпак белги түз кармап жүрөт. Чачты салбаңдатып астына түшүрбөш үчүн ушундай өздөрүнүн сымдуу жүрүшкөн үчүн чачпак тагынышкан. Биз ошолорду жаңылап, мынтип чачпак өрүп турабыз. Биздин колдор жөнөктүктөр өзүнүн ар бир неменин, ар бири бирден ийнеден өтөт, мындай мунчокторду төгүп, ушундай чачпактарды тигип атам мен. Ошо чачпактар аркылуу аялдардын бели ооруган эмес. Бели ооруган эмес, бели түз алып жүргөндө мындай кой түз алып жүргөн. Биз өзүбүз дагы мынтип чачпактарды постоянно ар дайым тагынып жүрөбүз.
Анан бирөөлөргө дагы ушинтип жасап берип атабыз. Рахмат апа. Рахмат апа. Рахмат камсагдага. Мынакей туугандар, апаларыбыз ушуну экөөнү, мына экөөнү бизге береке берди. Ушул этно фестивалдан эстелик калсын деп биз дагы алып калдык. Рахмат апалар. Өнөрүңүздөр өркүндөй берсин. Сада болойын, өмірің ұзын болсын, денсаулығың чың болсын. Алла тағалам дайыма денсаулық берсін. Елдің қызматын қылып, ушинтип жүрө бер. Атың Амин. Болотбек. атың Болотбек. бетем болсын. Өмірің ұзын болсын. Ушинтип Айтқаныңыз келсін апа. қызматын қылып, жақсы жақтарды тартып жүрө бер. Рахмат апа. Еліміздің жақсы жақтарын шығара берді. Жақсы жақтарын шығара берді. Сілер арқылы біздің барлық жақсы дүниебіз жасап жатқан іштеріміз, қол өнершілігіміздің барлығы сілер арқылы бүтіндей дүниеге жайды. Жалаң жақсылықтарын Рахмат. Тыныш болдылар. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы туугандар. Бүгүн ушул фестивалда ушул Памир-Алай айыл өкмөтүнө караштуу Талды Суу айылынын тургундары ушул жерде кыргыз парламентиндеги көрнөк жарнактарды көргөзгөнчө ушул фестивалда жакшы аракеттерин кылуу алдында турат. Ушул жерде бир апабыз бар экен, ушул саймачылык боюнча аябай алдыңкы ЮНЕСКОлорго чейин саймалары эгеле ушул кыргыздын эски образдарын чагылдырган апабыз ушунун өзү мээнеттерин кылган эмгектерин айтып кетсин. Анан белгилүү биздин Алай таңы радиоциясынын негизги директору Жибек Жораева эжебиз дагы бар экен бул жерде. Азыр ошолордун биргеликте апабыздан интервью алабыз. Астарбы, Жайыл Жашыл Алай фестивалының катышуучулары. Сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Алай эли Алимбек Татка атабыздын, Курманжан Татка энебиздин иш чарасы. Атабыздын Алимбек Татка атабыздын 225 жылдыгына карата болуп жаткан иш чара аябай чогорку деңгээлде болуп жатат. Мен дагы угуп алып келдим, атайын чакырылдым. Бул сайма Маластын 1000 жылдыгында биринчиликти алган. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнда биринчиликти алган. 163 өлкө дүйнө жүзү тааныган сайма. Өсүп, өркүндөп, Алай эли дайыма алдыда жүрө берейле. Жашасын Алимбек Татка атабыздын, Курманжан Татка энебиздин уртактары. Жашасын ушул жерге келип иш чара катышкан жалпы Кыргызстандан, дүйнө жүзүнөн келген кыргыз элим. Мен Запар Кайназарова, этнограф. Кереметтүү апаларыбыз бул Сарташ айылынын тургундары экен. Ушул апаларыбыз да фестивалга ушундай болгон күчүн жумшап, бүгүн ушул бир жакшы жыйынтык көрсөтөлү деген максатта апаларыбыз ушул колдон келген өнөрлөрүн көрсөтүп, кыргыздын парламентте түшүрүлгөн шырдактарды, ушундай боолорду ешип аракет кылып атышат экен. Азыр ошол апабыздын, ушул жалпы апалардын башын бириктерген лидер апабыздан бир сөз сурайын. Саламатсыңар. Биз Сарташтан ушу Бактылуу шайыр апалар тобу. Биз да ушул Жашыл Алай фестивалына колубуздан келген жакшы даярдыктар менен келдик. Шырдак, жүн, тери, унутта калып аткан нерселерди ушу жаштарга үлгү болсун деп ошолорду баардыгын алып келдик. Кийинки кезектеги бозу жүйүз ушул Жибек жолу айыл өкмөтүнө караштуу экен. Азыр ушул жерде дагы апаларыбыз аз да болсо өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөткөнү келген. Азыр ошолордун апаларыбыздан дагы бир аз сөз сурап коелу. Бул жерде ошо кийизден жасалган кыргызыбыздын герби, Кыргызстандын картасы, флагтары баары ушул бозу үчүн ичинде көргөзмөлөрү көрсөтүлгөн. Азыр ушул апалардын лидерлеринен сөз сурап, укпайлы апалар. Айыл өкмөтүнө караштуу Бүлөлүү деген айыл. Аябай жерибиз кооз, суусубуз тунук. Ошентсе дагы биздин айылда шайыр апалар топтору түзүлгөн. Ошол топ менен эле чектелбестен биз кол өнөрчүлүк менен дагы Азия ТВ каналына чыгып келебиз. Көптөгөн ошо биз шырдакты көп жасайбыз, жүндү көп иштетебиз, терини көп иштетебиз, териден тондорду, тебетейлерди жасайбыз. Кыргыздын орнаменттерин ушул күнгө чейин сактап келебиз. Андан башка дагы биздин айылда өрмөчүлүк, сокмочулук бар, боз үйлөрдүн жабдыктарын тигебиз, ошо боолорун тигебиз, түндүк жабуу, туурдук деген
илгертен ата бабадан келе жаткан салттарыбызды, кол өнөрчүлүгүбүздү ушул күнгө чейин сактап келебиз. Биздин ушул шайыр апалардын тобу асыл зат шайыр апалар. Менин жетекчиси Сопуева Алайгүл. Фестивалда келген конокторго аз да болсо сыйлык табактар тартылып атат. Бул жакта дагы ушул апаларыбыз отурат. Азыр ушул апаларды да тартып коелу. Макул апа, бир сыйра айланып тартып алайын, Анан сөз беребиз. Биз өзүбүздү тааныштырып кетсек, Ош облусунун Улуттук Кызыл Жарым Ай коомундагы Ак Бата шайыр апалар тобубуз. Ак Бата шайыр апалар тобунда негизинен 13, 14, 15ке жакын апалар бар. Бүгүнкү күнү азыр келгенибиз бар 12 адам келдик. Ушул биз баягы жарыядан көрүп Жашыл Алай фестивалы болот экен. Фестивалына келип катышайлы. Өзүбүздүн талантыбызды ушул элге таанытайлы деп келдик. Азыр бул боз үйдөгө турган жалпы апалардын Оштон келген коноктору менен сүйлөшүп чыктык. Эки боз үйгө барабыз. Азыр ушул жерде өкмөт тарабынан жасалган көптөгөн боз үйлөр бар. Ошолорду ачып көрөбүз. Тиги эле Алай жергесинде эмес, сырт жактан келген тургундар дагы бар. Бул кийинки боз үйдө дагы ошол Ош шаарынан келген конок апаларыбыз дагы бар экен. Бул жерде Жети Тубандын өнөрпоздору жана ошондой эле шайыр апалардан түзгөн таланттуу апаларыбыз. Азыр ушул апаларыбыздан сөз сурайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргызстан жергесинде жашаган эмгекчил биздин калк, урматтуу өнөрпоз, таланттуу инсандар. Бүгүн мына Алайда Жашыл Алай деген фестиваль өтүп атат. Биз дагы ошо фестивалга Оштон келдик. Жети Дубан өнөрпоздор бирикмесинин мүчөлөрү болобуз. Жетекчибиз Бурулкан Мусабаева. Ошол Жети Дубан өнөрпоздору бирикмесинин атынан келип отурабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу Жашыл Алай фестивалынын катышуучулары. Биз Жаңылай айыл аймагынын эне тилек апалар тобунан шайыр апалар тобубуз. Биз дагы ушул фестивалга катышып, эң жогорку деңгээлде өтүп атат деген ойдобуз. Баары апалардын настроениясы беш, баары жакшы. Ушул жердеги уюштуруучуларга баардыгына Алла ыраазы болсун. Келип тарткан, телевидение тарткандарга да Алла ыраазы болсун. Иштерине ийгилик, ден соолук, өмүр, бакубат жашоо берсин. Бар болгула. Жерге талайдын ел айым шайыр апалар тобу. Мына келдик Жашыл Алай фестивалына. Рахмат. Рахмат. Чоң рахмат. Mıktı ayımдар, biz mına Oş'tan gelip erteden beri sizlerdi görüp, eleçeğin erge tazi. Köylerimiz yaxşı küçülerdi. Bunlar olmasa cübüz kenarda gece durmadınız. Hadi siz bak. Aman çarçağını geçmek görecekler.
Koşneler kalkıp yol alıp geldi. Ağustos içine koşneler. Gel oğlum. Kumayda başka dururlar. Hazır maşa oldasın olsun.